Assalamu alaikum, hurmatly Moskvada mekендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бүгүн күнгө 8 ноябрь, среда. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Миграция тармагындагы жаңылыктар, жаңы мыйзамдар тууралуу сиздерге кыскача баяндап кетели. Ноябрда кандай өзгөрүүлөр бар, ноябрдан тарта кандай өзгөрүүлөр болот, ошол боюнча колдон келген маалыматты сиздерге даярдадык. Негизи эле биздин ушул мигранттар боюнча маселебизди көрсөткөн видеолорду колдон келишинче группалар менен бөлүшүп, бизге киргенде эле видеого лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Эгерде колдоо канчалык көп болсо, биздин чыгарылыштар дагы ошончолук үзгүлтүксүз күнүнө чыкмакчы. Кечеги эле жаңылык мына Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волктун айтуусу боюнча, нелегал 2023 жылкы 2 жолку рейдтен 15 000 мигрант депортация болуптур, выдворение болуптур. 15 000 мигрант. Бул деген өтө чоң сандар, өзүңүздөр билесиздер. Бул иш аракеттердин көпчүлүгү баягы документ артынан эле эмес, мисалы регистрациянын артынан гана эмес, көбүнчө баягыдай кылмыштуулук боюнча дагы көптөгөн жарандар, мигранттар ошол кылмыштуулукта, мисалы айрыкча акыркы күндөрү мыйзамсыз иштер көбөйгөн, өзүңүздөр билесиздер, телеграм группаларда көбүнчө жумуш деп объявлениялар жүрөт баягы банк заттары боюнча. Ошолордон түшкөн биздин жарандар бар. Андан сырткары мушташ түшкөндөр бар, ошол уголовный делолор боюнча. Ошолордун көбү ошол 15 000 мигранттын арасында, выдворение болгондордун арасында бар. Андыктан деги эле азыркы күндөр мына 4 ноябрда болгон жаңылыктар боюнча туугандар, жогорку Думага, Россиянын Думасына жаңы мыйзам долбооруну жөнөтүлдү. Бул долбоордо негизинен баягы биздин мигранттарды дактилоскопия жана фотографирование, фотого тартуу жана бармактын издерин алуу боюнча эми bundan биягына өтө катуу текшерүүлөр болот туугандар. Андыктан негизи эле Сахарова барбагандар, башкалар болсо, ошол күндөн күнгө дактилоскопия боюнча дагы документ катары текшерүүлөр көбөйөт. Анан ошол эле мыйзам долбоорунда мигранттарды аэропорттон кирип келатканда эле ошол дактилоскопияны ошол жерден тапшыра турган кылабыз деген мыйзам долбоору киргизилиптир. Ал качан ишке ашылат? Бара-бара ишке ашкан болсо, ошол дактилоскопияны аэропорттон гана жүргүзүп, ошол жерден кол бармагын текшерип, баягы өзүнүн данныйларын алмаштырган, паспорт алмаштырган жарандар ошонун ары аэропорттон ары эле уже кирбей, ошонун ары кайтарыла турган мыйзам иштеп чыгыптыр, ошону жөнөтүшүптүр. Дагы бир мыйзам долбоору боюнча негизи эле мигранттарды баягыдай такси иштерине дагы албаңыздар, грузоперевозкага албаңыздар деген сунуштар коюлуп атат экен, бирок ага карабай, мисалы өзү негизи эле такси тармагында, грузоперевозка тармагында шопурлардын жетишсиздиги байкалат. Ошол эле жүк ташуучулардын жетишсиздиги боюнча мына айта кетиптир. Бүгүнкү күндө жүк ташууда айдоочулардын жетишсиздиги 20% түзөт экен. Буга эркин экономикалык зонанын айдоочуларынын тартылып калгандыгы жана жыл өткөн сайын айдоочулук кесипти жайылтууга тийешелүү көңүл бурулбай жаткандыгы таасир эткен. Депутаттар көбүнчө кандайдыр бир идеяны ишке ашыргысы келет, аны аягына чейин өздөрү түшүнүшпөйт. Тескерисинче, өлкөгө адамдар келиш үчүн системаны оңойлотуш керек. Азыр айдоочунун айлыгы 200-250 000 рубль. Адамдарды табуу кыйын. Ким менен иштейбиз деп жазыптыр. Бул боюнча жүк ташуу боюнча ассоциациясынын президенти Владимир Матягин деген ишкер жазыптыр. Андыктан туугандар, бөтөн жерде өзүңүздөргө сак болуңуздар, документке так болуңуздар, аман болуңуздар, бөтөн жерде бөөдө кырсыктан Аллахым сактасын. Ал эми чек ара маселеси боюнча биздин Мухидинге кайрылсаңыздар болот. Жылуу жумшак, жакшы алып барып келет. Жолдо жардам берет.